бир өлкөнүн өнүгүү келечегин көргүн келсе, анын өсүп келе жаткан жаштарына баар сал. Өлкөнүн келечеги жаштар дегенибиз менен бүгүнкү күндө уюлдук телефондон баш көтөрбөгөн келечектин ээлери алтынга тете болгон убактысын кандай жана ошондой эле кайда сарптап жаткандыгын сиздерге жооп алып беребиз. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы? Саламатчылык, кош келиңиздер. Тоскоолдук кылган жоксузбу? Жок. Жакта сабак. Даярдык жүрүп атса керек. Ооба, бул жакта менин ученица менен сабак өтүп атканбыз, вокал жагынан. Жыйынтыктар кандай болуп атат? Буюрса жакшы, каныкей жакшы деп ойлойм. Анан азыркы учурда көбүнчө жаштардын баары социалдык тармакта отуруп, уюлдук телефондон баш албай отурат эмеспи? Анан сиздерде кандай? Баягы бир өлкөнүн келечеги бул жаштарда эсептелет да. Жаштар өлкөнүн өнүгүүсү үчүн эмне кылсак болот? Жаштар өнүгүш үчүн алар ошо билимге умтулуш керек, өзү жакшы көргөн хоббисине убакыт бөлүш керек, телефондо отура бербей, китеп окуп, кандайдыр бир өзү жакшы көргөн хоббиси бар болсо, ошону өнүктүрүүгө максат коюп, ошолорду аракет кылыш керек, аткарыш керек. Эң алгач кире бериште эле балдарга атайын музыкалык мектеп экен, Бул жакта канча окуучу окуйт, жашы канчадан үйдө, ошолор туурасында, мектеп туурасында. Ошо чакан студия ачканбыз, экизим экөөбүз. Анан бул жакта азырынча 60 окуучубуз бар. Биз бул жакта вокал үйрөтөбүз, жана улуттук аспаптарда фортепиано, скрипка, гитара, ошол аспаптарды үйрөтөбүз. Сыр болбосо музыкалык сабатыңыздар бар? Кайсы жакта окуттуңуздар да? Биз ошо экизим экөөбүз консерваторияны бүткөнбүз, бүтүрүп ал жакта вокалды бүтүрүп, андан соң консерваториядан кийин аспирантурага тапшырганбыз Питерге. Мен ошо аспирантураны тапшырып, ал жакта культурология чөйрөсүн окуп, ошо жакында эле кандидаттыгымды жаттадым культурология жагында. Ушундай жыйынтыгы менин монографиям болду, илимий монография. Бул фундаменталдык чоң монография, балдар көркөм маданияты Кыргызстандын тарыхында жөнүндө жазылган. Ошо бул китеп орус тилинде. Орус тилинде, ооба. Ичинде эмнелер камтылган? Ичинде ошо биздин балдар маданияты жөнүндө кандай институциялар, кандай организациялар болгон, ошо 19-кылымдан баштап бүгүнкү убакытка чейин жазылган, кандай өзгөрүүлөр болгон ошол убакыттын ичинде балдарды тарбиялаган подходу ошол жөнүндө жазылган. Анан ошо көркөм жагынан, искусство менен кантип балдарды тарбияласа болот деген жөнүндө. Окурмандардын көз карашы кандай болот? Окурмандардын көз карашы абдан жакшы. Ошо агайлар, илимий чөйрөдөгү агайлар айтып атат, бул Кыргызстанда биринчи жолу ушундай монография жазылган. Бүт маалымат топтоп, библиотекада отуруп, ошо чогулткам архивдерди. Анан ошол менин оюмча жана ошо мугалим агайлардын ою боюнча биринчи жолу ушундай китеп, монография жазылган деп абдан кубанып жатышат, сүйүнүп жатышат. Анткени жазылбаса бул өтө берет да убакытчы, анан калып калат. Мен ошо чогултуп, бүт ошо маалымат тарыхта калып калды да, ошо китептечи. Анан кийинки мундагы балдар, кыздар ошо изилдейбиз дегенде менин китебимен алса болот, маалымат катары алса болот. Анан ошону дагы өздөштүрүп, дагы
изилдөөгө жакшы шарттар. Изилдөөгө жакшы шарттар болот да. Эми азыр мен сизге окуучу катарыңызда келдим. Эми келгенден соң эң алгач эмне кылабыз мисалы? Эң алгачкы Мен бул жагын өтүп алайын, жагын өтүп алам. Мен окуучу катары келдим, музыкадан сабатым деле жок. Эң алгач келгенде эми сиздерде кандай кыласыздар? Эмне кылам мен азыр? Мен биринчи ошо музыкальный слух деп коет, ошону текшерем. Мен азыр ырдайм, сиз мени турайсыз, Теле көрүүчүлөр, азыр сабатында канчалык деңгээлде багы угуу жөндөмдүүлүгүнүн жогору экендигин Айлын айымдан сабагынан кийин байкап көрөбүз. Кийинкиси? Сиздин үнүңүзгө карапчы. Бирок сиздин слухуңуз бар экен. Ошол байкалат да, анткени башында кээрлер сүрдөп, мисалы коркуп, жакшы ала албай калат, бирок укса болот да, ошо слух барбы же жокпу деп. Кийинки тапшырмалар кандай болот экен? Ми мамо ми мамо му ми мам ми мамо му. Жеңилдеги барбы эми? Слухуңуз бар экен. Ошо слухту текшерип, андан кийин дыханияны коебуз. Дыхания жөнүндө сүйлөшөбүз. Дыхания болгондо ич менен анан көкүрөк тарап менен дем алган жолдор бар, жагандай. Ооба, көкүрөк менен, көбүнчө көкүрөк менен дем алат, бирок вокалда бул диафрагма жагынан, ич жагынан дыхания алыш керек, дем алыш керек деп ичке алабыз. Мындай көкүрөк эмес, ич жакка алабыз дыхания. Ошондуктен да мынтип чоңоёт да ич. Дагы чет өлкөгө Кудай мырза чет өлкөгө чыгып, ал жакта биздин улут маданиятыбызды таанытып, мен өзүм дагы вокалдан тышкары аспаптарды ойнойм, музыкалык улуттук аспаптарда. Ошолор менен чет өлкөгө чыгып, ойноп берип, таанытып, балдар көркөм мектебинде иштейм. Жумамудин Шыралиев атындагы 6-мектепте. Ал жакта дагы балдарга сабак берем. Андан тышкары ошо академияда, улуттук академияда искусство боюнча студенттерге сабак берем, лекция. Ошо негизүү пландарда биздин жаштарга биздин маданиятыбызды тааныштырып, аларды билимге умтулсун деп мындай просветительский блог Инстаграмда алып келгим келет. Азыркы учурда көп эле жаштар бир нерсени баштаса, аягына чыкпай калса же болбосо ийгиликсиз болуп калса, көбүнчө шайксынып калат же болбосо көп нерседен баш тартып алат го. Ал үчүн аз да болсо ийгилик жараткан инсан катарында сиздин кеңешиңиз кандай болот экен? Мен кеңешим ошо кол тыштабай, өзүнө ишенип, биринчи жолу болбосо, экинчи жолу болбосо, балким үчүнчү жолу болот. Ошон үчүн эң негизгиси бул өзүбүздүн ишенибиз да. Анан өзүбүзгө ишенбесе ким ишенет? Ошон үчүн ишенип, анан максат коюп, ошого аракеттениш керек. Дисциплина болуш керек. Дисциплинасыз ал максатка жете албайсың. Сиздин агарып аткан таңдан баштап кеч киргенге чейин, күн батканга чейин убактыңыз кандай бөлүштүрүлөт болду экен? Мен ошо эрте туруп бул жакка келем, бул жактан сабак берип, анан ошо башка мектепке барам, 6-мектепке барам, ал жакта сабак берем.
Ал жактан дагы академияга барып лекция өтөм. Анан Инстаграмга дагы убакыт бөлгөнгө аракет кылам. Анткени социалдык тармакта убакытты канча убакытты бөлөсүз? Ачыгын айтканда. Ачыгын айтканда 1 саатта кетет, 1,5 саат, анткени ошол жакта Кээде кызыктуу видеолор болсо 2 саатка чейин созулуп кетиши мүмкүн, э? Мен негизи ал жакта өзүм көрүп отурбайм, өзүм контент жасап, анан ошолорду киргизем, ошону эле кылам. Мынтип отуруп, развлекательный видеолорду көргөнгө көп убакыт жок да. Тар убакыттар. Бул жакта микрофондор менен ырдасаңыздар керек. Ооба. Распевка кылганга окуучумуз менен бир аз көрсөтүп койсоңуз болобу? Попробуй. Try hard to feel the emptiness. Song in all your doors. What is that song? Song in all your doors. What is that? Чуть-чуть округлить, да? Дайраттарыңыздар кандай жүрөт? Жакшы ырдап жатабыз. Карап көрсөк, негизи баягы келген кандай десек, окуучулардын табитине жараша ырлар тандап, аларга да даярдык көрсөңүздөр керек. Негизи эркектердин үнү башкача да. Мисалы эркектер келсе, аларга үнүнө жараша ырларды тандап беребиз. Индивидуалдык подход кылабыз. Сиздин үнүңүздү ошо башында угуп, текшерип, анан ошого жараша ыр тандайбыз. Анткени ар бир адамдын табити анан өзүнүн үнү башкача болот го, тембри, индивидуалдык, ошого карап анан тандайбыз ырды. Ырдаганда дагы дем алуунун орду өзгөчө. Ооба, дем алуу бул кандай десем, база. Дем алуу, туура дем алсаң, ошондой ыр анан алып кете аласың да, ырды ырдай аласың. Туура эмес дем алсаң, анда үнүң бат эле чарчап калат, үнүң кысылып баштайт, көп ырга жетпей калат. Ошон үчүн туура дем алуу бул өтө маанилүү. Мен дагы бир ырдап көрсөм болсо. Ооба, ырдап көрүңүз. Кайсы ырды? Жакшы экен.
Жок, катачылыктары кандай? Катачылыктары кээ бир жакта кысылып кетип атат, үнүңүз Дем жетпей калып атат. Дем жетпей калып атат. Ошо дем жетпей тура эмес алганыңыздан буягыңыз кысылып калып атат. Ошон үчүн дем тура алып алсам бул жак кысылбайт да. Анан распевка кылуу керек ырдоонун алдында. Сөздөрдү так чыгыш үчүн. Ошо сөздөрдү так чыгыш үчүн могул жакты челюсть деп коет. Ошону бош кармаш керек, кыспаш керек. Анан бул негизи кыргызчалар горловой пение менен ырдашат. Бул өзү ылайыктуу экен, ошондой сиз да өзүңүз ушинтип ырдайт экенсиз. Бирок ошо эң негизгиси дыхание менен иштеш керек. Анан дикциямызды кичинеметиш керек, иштеш керек. Анан ошо тамакты кысылып калып атат кээ бир жакта. Дем алуу жетишпегендиктен болот. Ошо. Менден ырыс чыкчудай экен да. Ооба. Чыкчудай, албетте, сиздин үнүңүз бар экен, слух, музыкалык. Бага келген, сиздерге келген окуучулардын эң алгачкы күндөрүнөн тартып, анан арадан балким 1 жыл өтүп же 2 жыл өткөндөн кийин жыйынтыгы чыгып кадимкидей сүйүнүп кеткен окуучулар болсо керек, э? Ооба, албетте, сүйүнүп, бул жакка келгенде эс алып, мындай маанайыбыз жакшы болуп кетебиз деп айтышат. Анан караоке барганда өзүбүз мындай жакшы ырдап калдык деп, эркин ырдап калдык деп айтышат. Кээ бирлер балдар мисалы конкурстарга катышат, жакшы ырдап, эркин ырдадык деп, жакшы ырдадык деп айтып калышат. Окуучуларыңызды эл аралык кароо сынактарга даярдап, же болбосо Кыргызстан ичинде, өз жерибизде ичиндеги кароо сынактарга катышабы? Азыр 1-2 окуучубуз бар ошентип катышкандар, даярдык көрүп атабыз дегендер. Мурун андайлар жок болчу. Алар өзүбүзгө эле ырдайбыз, бизге жагат, же караокеге досторубуз алдында ырдаганга деп ошондой максат менен келишчү. Ошо азыр 2 окуучубуз бар, ошо конкурска катышкыбыз келип жатат, ошого даярдап бериңиз дегендер. Ошолор даярдап. Келечектин жаштар болгон келечектин ээлерине өзүңүздүн кеңешиңиз кандай? Жаштарга азыр көбүнчө ошо TikTok, Instagram деп эметип атышпайбы, ошого кирип кетишти да жаштарчы. Анан ошого өзүнүн убакытын жөн кетирбей, бир илимий жагынан болобу, же искусство жагынан болобу, спорт жагынан болобу, ошону жакшы машыгып, дагы ошол тараптан өзүн өнүктүрүп, максат коюп, ошолорго ишке ашырсын деп тилейм, каалайм. Жөн убакытты кетирбесин деп, анткени азыр убакыт бул эң керек ресурс. Эң маанилүү керек ресурс да. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Адина жана ошондой эле Айлина Улановалардын түптөгөн мектебинде келип, алардын чыгармачылык жолу, чыгармачылык чыйры, түптөгөн мектеби туурасында азын улак кеп кылып таанышып өттүк. Сиздерге ийгилик, чыгармачылыгыңыздар мындан ары өркүндөй берсин. Окуучуларыңыздар көп болуп, эл аралык баягы мелдештерде, эл аралык сынактарда баш байгелерди багындырып жүрө бериңиздер дейли. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушинтип Кыргыздын келечеги болгон жаштардын бир үзүмүн гана сиздерге кеп кылдык. Дагы да болсо эмки берүүлөрүбүздө сиздерге Кыргыздын мыкты жаштарын көрсөтүп чагылдырып берүүгө аракет кылабыз.